Балдарын күйөөсүнө таштап 2 айдан бери дайынсыз жоголгон айпээринин дареги табылды. Дайынсыз жоголуп жаткан 28 жаштагы Айпери Табакалованын жашаган жери аныкталды. Буга чейин Өзгөн районунун Куршап айылынын 49 жаштагы тургуну Абдырайым Бердикеев жубайы 2 айдан бери дайынсыз жоголгондугун айтып чыккан. Бүгүн 6 февралда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Шырбаев аталган келиндин жашаган жери белгилүү болгондугун билдирди. Ал билдиргендей, изделип жаткан келиндин жашаган жери аныкталды. Буга чейин анын күйөөсү жубайынын жоголгондугу боюнча бизге кайрылган эмес. Бул келин Ош шаарында жашап жатыптыр. Анын дареги бирдиктүү рейдте аныкталгандыгын шаардык милициядан маалымдашты, деди Ашырбаев. Бердикеев жубайым 2018 жылдын 8 декабрында үйдөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген жок. Экөөбүздөн 2 уулубуз бар. Азыр балдарымды өзүм багып жатам. Айпери 1991 жылы төрөлгөн деп билдирген. Ардактуу YouTube көрөрмандары, бул келиндин балдарын таштап коюп, 2 айдан бери дайынсыз жоголгондугун кандай деп баалайт элеңиз, жана ошондой эле аялдар үй бүлөсүнө кандай мамиле кылыш керек жана ордун да баса белгилеп, комментарий калтырып кетсеңиздер болот.